Адегенде эле коңшу Өзбекстанда болгон президенттик шайлоонун жыйынтыктарына токтолсок, ошентип 4 декабрда өткөн шайлоонун жыйынтыктары боюнча алмаштыргыс президент атыккан өлкөнү 25 жыл бою башкарган Ислам Каримовдун ордун премьер-министр Шавкат Мирзоев ээледи. Каримов каза тапкандан кийин эле Мирзоевдин кийинки президент болор буга чейин эле айтылып келген. Ал эми шайлоого жалпысынан болсо 17 миллиондон ашык өзбекстандыктар 4 партиядан көрсөтүлгөн талапкерге өз добуштарын беришти. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясына эл аралык байкоочулардан ошондой эле шайлоодо мыйзам бузулганы же кемчиликтер тууралуу бир дагы арыз түшпөгөнүн билдирди. Ал эми өнөктүккө көз салган кыргызстандык байкоочулар болсо буларды билдиришти. Өзбекстанда өткөн президенттик шайлоого эл аралык байкоочу катары катышып келдиңиз. Шайлоонун жыйынтыгы канчалык объективдүү болду деп ойлойсуз? Кыргызстандын делегациясы, анын ичинде депутаттар болду, борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү болуп Өзбекстанга барып келдик. Добуш берүү күнүнө чейин 6 областтарда болдук. Бул Ташкент, Самарканд, Фергана, Наманган, Андижан, Кашкадарияда жана Өзбекстандын борборунда Ташкентте болдук. Бардык участкаларда жогору деңгээлде уюштуруу иштери өтүптүр. Бардык участкалар даяр болчу. Маалымат жагынан дагы көп иш жасалыптыр. Мен айтат элем, ушул шайлоодо шайлоочулар үчүн бардык керектүү маалыматтар, шайлоо процесси жөнүндө жана талапкерлер жөнүндө көп информация, маалыматтар берилип туруптур. Канча шайлоо участогунда байкоочу болдуңуздар? Жаңылыктарда шайлоо участоктарында эң кары жана эң жаш шайлоочуларга белектер берилип атканы айтылды. Бул мыйзам бузууга кирбейби? Силер кандай эреже бузууларды байкай алдыңар? Биз эл аралык байкоочу катары биз жанагы эртеден кечке чейин бир участокто отурган жокпуз. Биз участкаларды кыдырып жүрдүк. Анан эң жаш жана эң кары деген белектери берилген дегенде мен ойлойм, бул ошол жергиликтүү традиция катары деп кабыл алдык. Бирок мен көргөн жокмун андай кары кишилерге ошондой белектерин берилгенин көргөн жокпуз. Бирок эң биринчи жолу шайлоого катышкан жарандарга ошондой бир өзгөчө маани берип, өзгөчө бир мамиле жасалганын биз байкадык. Бул ойлойм, бул дүйнөлүк эле практика деп айтсак болот. Анткени көп эле жерден биз мурда андай көрүнүштөрдү көргөнбүз. Бул жанагы жарандык милдеттерин аткарууга, жаш жарандарды тартууга байланыштуу. Анын бир кандидаттар аркылуу берилген жок да, ошол участкалык комиссиялар өздөрү ошондой бир демилге көтөрүп ошондой кадамдар жасашты. Мен ойлойм, бул мыйзам бузуу эмес деп. Өзбекстандын жаңы бийлиги шайлоону таза, ачык, айкын өткөрүүгө убада берген. Ошол убада канчалык аткарылды? Коңшу өлкөдөгү шайлоо жараянына жалпы жөндөп кандай баа бересиздер? Жалпы жөн биз добуш берүү күнүнө чейин бир 40 ашык шайлоо участкасына бардык. Добуш берүү күнүндө дагы бөлүнүп дагы бир көп эле участкага барып келдик. Негизи мен ойлойм, Өзбекстан өзүнүн берилген убадасын аткарды деп. Анткени биз көрдүк, ачык эле айкын шайлоо процесси жүргүзүлдү. Добуш берүү күнүндө бир мындай өзгөчө жарандардын бир маанайын айтып кетет элем. Жарандар бир майрамга баргандай 6-дан баштап ошол участкаларга келип башташты. Эрте келип, добуштарын берип, уже 11-ге чейин сиз билесиздер, 30% шайлоочулар катышып кетти. Бул шайлоочулардын ошол шайлоо процессине жана Өзбекстандын жетекчилеринин жүргүзүп аткан саясатына колдоо деп биз эсептедик. Көп эле байкоочулар менен биз
сүйлөштүк, талкууладык жүргүзүлүп аткан иштерди. Алар дагы жогору бааларды берип атышты. Айта кетсек, Өзбекстан Бишкектеги элчилигинде дагы шайлоого добуш берүү болуп, шайлоо участкасында коопсуздукту милиция кызматкерлери тарабынан камсыздалды. Маалыматтарга караганда, Кыргызстандагы Өзбекстандын жарандарынын 60%дан ашыгы добуш беришкен. Ал ортодо Өзбекстандагы абалга көз салган айрым саясат талдоочулар бул ирет Каримовсуз өткөн шайлоо эмнеси менен айырмаланаарын ар түрдүүчө талдашууда. Ошентсе дагы ал жакта жашагандардын өздөрүнөн билүү үчүн Ташкенттин жашоочусу Нигора Шариповага собол салдык. Посещаемость была очень большая, хорошая. Өткөн шайлоого добуш берүүгө келгендердин саны көп эле болду. Активдүү катышты десек болот. Башка талапкерлерге карабай, албетте көпчүлүк Мирзиёевке көбүрөөк добуш беришти. Берилген добуштарды санабай туруп эле Мирзиёев алдыга озгонун айтса деле жарашмак. Менимче Каримовдун убагында жүргүзүлгөн саясат жаман деле эмес болчу. У нас открылись, я как вам говорила, тогда очень много дорог, которые были закрыты, которые ограждены были от его Аксарая и все прочее.